Келибизге аябай кубанычтуубуз да, баарыбыз тең сүйүнүп, мындай жылуу, аябай жакшы мектеп да. Анан бул биздин мектепке келгенибизге 3-4 жыл болду, ошондон бери жылуу, аябай сонун. Биздин мектеп бул жак болчу, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Корпустарыбызды күйүп, аябай тиги пальтобузду чечпей ушундай кылып отурчубуз. Анан эми кирип келатканда деле сиз өзүңүз байкадыңыз го. Биздин көйгөйүбүз көп эле. Бул мектептин ачылышы болгон жок. Ага деле эме болбойбуз. Ачылыш болгон жок. Ага капа болбойбуз. Өзүбүздөн болдурушабыз. Анан биринчи кирип келатканда эле ушул биздин бул кафелдерибиз. Биринчи эле тепкичтен баштасак, мына кыш кирсе, балдар дагы, өзүбүз дагы тайгаланып ушундай сапаты жок кафелдер менен иштелип калды да. Андан кийин киргенде эле кайра эле тиги мектептин ичине киргенде деле дагы эле кафелдерибиз бүт сынып, уже оңкорулуп атат. Оңкорулуп кайра мына директор завучлардын баары эле кайра чаттап, ошентип атышат да. Анан бир дагы өң ачылбайт. Ушуга көбүрөөк жардам берсеңиз. Анан бул кафеле дейин десек, сыртында деле көп проблема болуп калды биздин мектептен. Жаңы ачылды, бирок ошондо деле сыртында деле көп проблема. Бүт эле тешилип, мындай түшүп, бүт эле сапатсыз болуп курулуп калды да. Анан ушуга дагы сиз кичине көңүл бөлсөңүз, ошо мен сразу эле көйгөйдөн баштап койдум окшойт, кечирип коюңуз.